Каракол шаарынан чыккан белгилүү мушкер Айбек Абдымомунов жана анын устаты Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Бейшен Сабатаровдун байгелерине арналган бокс боюнча өспүрүмдөр арасындагы эл аралык мелдеш жыйынтыкталды. Жаш спортчулардын чеберчилигин арттырып, ич-чара тажрыйба алмашууга багытталган бул спорттук иш-чара туура 5 күнгө созулуп, аталган убакыт аралыгында 18 команданын өкүлдөрү ринг үстүндө өз чеберчиликтерин көрсөтүштү. Бүгүн акыркы финалдык беттештер орун алып, анда жаш мушкерлер бүйүр кызыткан таймаштарды жүргүзүү менен өз ара баш байгенин жеңүүчүлөрүн аныктап алышты. Бул турнирдин өтүшүнүн натыйжасы жаш балдарды, мушкерлерди өнүктүрүү, опыт алдыруу, карым-катнаш, шаарлар арасында, айылдар арасында, республикалар арасында карым-катнаш өнүксүн, биздин балдар өссүн деген мааниде ушул мэриянын кызматкерлерине, мэриянын жетекчилигине, кор кеңешке, биздин спорт школдун мүдүрлөрүнө рахматымды айтып кетем, ушул спорт жамаатына. Мелдештин жүрүшүндө алдыңкы мушкерлер менен катар мыкты командалар да иргелип алынды. Анын жыйынтыгында Бишкек шаарында орун алган Шералы Сыдыков атындагы спорт-интернат мектебинин мушкерлери жогорку чеберчиликтерин көрсөтүү менен мыкты даярдыктагы команда деп табылды. Өз кезегинде аталган спорт мектебинин машыктыруучусу бул сымал мелдештер жаш спортчулар үчүн өнүгүүгө чоң түрткү болорун белгилеп, анын маанилүүлүгүнө токтолуп кетти. Бул иштен аябай жакшы өттү. Размещениясы да жакшы болду, тамагы дагы жакшы болду. Казак туугандарыбыз да келиптир, жакшы, аябай жакшы болду. Мындай иш-чара көп болуп турса, Кыргызстан боксу өнүгөт деп ойлойм. Айта кетсек, мелдештин катышуучулары өздөрүнүн бар аракеттерин жумшашып, жогорку чеберчиликтерин көрсөтүштү. Мындай мушкерлердин бири бул Айдай Аскерова. Анын бул спорт түрү менен машыкканына туура 4 жыл болгон. Өзү кыз болсо да эркек балдардан кем калбай, бокс менен алектенип келген мушкер бүгүн мелдештин жеңүүчүсү болуп табылды. Өз учурунда жаш спортчу жана аны менен катар коңшулаш Казакстан өлкөсүнөн келген мелдештин жеңүүчүсү иш-чаранын деңгээлине токтолуу менен бирге уюштуруучуларга ыраазычылыктарын да билдирип кетишти. Иш-чара абдан жакшы өттү. Мен 54 килограмм Жалабаттан келген кыз менен чыктым. Биринчи раундда эле жеңишке жеттим деп айтсам болот. Өзүң күттүң беле сөз жыйын? Ооба, күткөм. Чемпион болдум. Энди осуну өткүзүп аткан Бейшенбек Сабатаров агамызга көп рахмет. Осы келгеле бери жакшы дәрежеде күтүп алып, осы Каракөлдүн айдеме жерлерин көрсөттү, көлгө алып барды. Рахмет сол үчүн Бейшенбек агамызга. Белгилей кетсек, аталган мелдеш бул жылы 8-чи ирет өткөрүлүп жатат. Ага жалпы жонунан 100гө чукул жаш мушкерлер катышышты. Өз учурунда уюштуруучулар билдиргендей, салтка айланган бул спорттук иш-чара эми кийинки жылда өткөрүлүп, катышуучулардын саны да көп болмокчу. Адилет Иманов, Жоломан Дүйшөнбеков, Айбек Турдакунов, Ысыкөл жаңылыктары.